Сандан сапатка өтүү зарыл. Себеби мурдатан келе жаткан статистикалык көрсөткүчтөрдүн жыл сайын санын көбөйтүү талабы сапаттуу прокурордук көзөмөлдүү жүргүзүүгө алып келген жок. Ошондуктан башкы прокуратура жасаган иштеринин көрсөткүчтөрүн былтыркыга салыштырган жок. Себеби прокуратура органдарынын ишмердүүлүгү көрсөткүчтөргө өзгөчө маани бербестен сапаттуу жана чечкиндүү ишмердүүлүккө багыт алуу керек. Анын ичинде ар бир жаран укугун коргоо, мамлекеттин кызыкчылыктарын мыйзамдын негизинде жүзөгө ашырууга жана кылмыштуулук менен күрөшүүгө багытталып, коомчулуктун ишеничине ээ болуусу кажет. Эң туура кылдыңыз, салыштырмалуу аналитика болбош керек. Сиздин инициативаңызды укук коргоо органдарынын баары турмушун ашырат го деп атам да. Бул кылмыш иши, бул адам баласынын трагедиясы. Өзүм башыман өткөзгөм. Жанагындай саясий буйрутма менен жасалган иштер болсо, ал элдин трагедиясына кийин айланып кетип атат да. Ошондуктан калгандарыңыздар дагы былтыр 1200 кылмыш ишин козгогонбуз, ага караганда быйыл 1,5 миң ише козголдук. Акчаны көбүрөөк бергиле дегениңиздерди токтотушуңуздар керек да. Канчалык аз болсо, ошончолук жакшы болот. Башкы прокуратура пандемия малында жарандардын саламаттыгын сактоо, калктын медициналык каражаттар менен камсыздоо, дарыгерлердин кызыкчылыгын коргоодо иш алып барды. Бул жаатта жумшалган каражаттардын максатка ылайыктуулугуна көзөмөл жүргүздү. Пандемия малында калктын саламаттыгынан өмүрүнөн акча тапкан учурлар болду. Ушул фамилияларını айтпасак дагы ошолордон канча адамга иш козголду, азыр кайсы стадияда турат, ошого маалымат берип койсоңуз. Мен мындай мисал катары айтып кетейин. Россиядагы Кыргызстандын элчиси Аликбек Жекшенкуловдун маалыматы бар. Бул интернетте да жүрөт. Россия тарап бизге 200 миң дана ПЦР тесттерин берген да бекерге. Бирок ал Кыргызстанга келгенде 1,5 миң сомдон сатылды. Курманкул Зулушев белгилегендей, прокуратура органдары тарабынан тажы вирусуна байланыштуу былтыр 20, быйыл 4 материал кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган. Баары азыр УКМКда тергөөдө. Билдирүүлөр сайттарда да чыккан, сиз айткан колгаптар боюнча да иштерди козгогонбуз. Жанагы транспорт каражаттарын сатып алуу боюнча дагы иштер козголуп, бүгүнкү күндө тергөөсү улуттук коопсуздук кызматында. Андан сырткары мурунку саламаттык сактоо министрлиги дагы иш козголуп, бүгүн үй камагында, азыр аудит дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Бул Чолпонбаевга байланыштуу, билесиздер. Келген каражаттар боюнча дагы толук бизде маалымат бар. Кайсыл аткаруу биримде кайсыл органга канча каражат бөлүндү, бүгүнкү күндө анын иштетүү кандай сарпталган боюнча да текшерип жүрүп атат. Бирок жыйынтыгы чыкканда да маалымдайбыз да. Депутаттар башкы прокурордон коррупция боюнча эң алдыңкы саптарда турган органдарды дагы сурашты. Зулушев учурда бардык мамлекеттик кызматтар жемкорлукка батып калганын белгиледи. Суроом, коррупциянын деңгээли боюнча азыркы учурда 20-жылы кайсы мамлекеттик орган чемпион болду? Биринчи, экинчи, үчүнчү орунду айткысызбы? Бул талдоо боюнча мамлекеттик каттоо кызматы биринчи орунда, биринчи орунда транспорт жана жол министрлиги, ички иштер министрлиги, билим берүү министрлиги, эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги. Бул мамлекеттик органдар башкаларга салыштырмалуу жарандар менен көп иштешет. Мамлекет кызматтары да көбүрөөк көрсөтүшөт. Ошондуктан ар кандай коррупциялык көрүнүштөргө мүмкүнчүлүк жаралат да. Бул эми критерий аныктаган боюнча, бул так ушундай деп айтты го, критерийге кирбей алган органдар да бар. Бүгүн жашыруун эмес, азыр мамлекетте бардык органдар коррупцияга сазгап атканда. Муну эми конституция кабыл алуу менен мен ойлойм, бул аткаруу бийлиги тарабынан бул чара көрүлүп, бир башка бир нукка түшөт деген ойдомун. Депутаттар башкы прокуратурада ачылган ишкерлерди коргоо бөлүмүн кубатташты. Буну башкармалык кылып туруп, экотехинспекцияны жоюу керектиги белгиленди. Ошондо бизнести ыксыз текшерүү азаймак. Украинанын жакшы тажрыйбасы болуп атат. Акыркы 1 жылдан бери главное управление по закрытию уголовных дел деген ачылды да, Генеральная прокуратурада Украинада. Главное управление по закрытию уголовных дел дейт. Ушуну бир эсиңизге салып коеюн дедим элем. Ошондой бир управление ачып, кыргыздарды кыргыздын жеринде коргулбай, барын камай бербей, андан көрө
иштегенге шарт түзүп берип, ал үй бүлөсүн бакса жакшы болот эле. Ушундай сунуштарды сизге берем. Курманкул Зулушев кодекстерди өзгөртүү менен талаптар, принциптер калыбына келерин белгиледи. Жаңы кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилсе, тергөө менен кызматташуу деген түшүнүк жоюлат. Азыр кылмышка шектүү өзү жазадан кутулуш үчүн күнөөсүз, балким ал ишти жасабаган адамдарга каршы көрсөтмө берип жатат. Муну менен тергөө оңой жүрүп, тергөөчү изденбей калды. Буюрса мына референдум өттү, конституция кабыл алынды. Биз тергөөнү батыраак ордуна коюп, жана кодекстерди, тиешелүү мыйзамдарды сиздер аркылуу өзгөртүүлөрдү киргизип алсак, бул дагы жана коррупция менен күрөшүүгө чоң жол ачат эле. Анткени кылмыш иштер боюнча өзүңүз билесиз, айдап, жылдап жаткан фактылар бар. Ошолорду бүт иретке келтирип алат элек. Суроо жооп форматында өткөн жыйындын соңунда тийиштүү комитеттер башкы прокуратуранын отчетун кабыл алып беришти. Федерациясынын аймагында 1012. Айпери Самат кызы, Улук Сулайманов, Ньюс ТВ.